Men surala eлекмин камалгандан бери. Мен эмне иш менен мени камаганын тааныша элекмин. Мындай түшүнбөй атам мен эмнеге камаганын толук. Комментарийдин өзүн көрдүңүзбү? Эмне деген мазмун? Жок. Мага тергөөчү кара сөз менен айтты. Гөлдүктөрдү жамандапсың деп. Мени Садыр Жапаровга анын ичинде гөлдүктөргө каршы туруп туруп Садыр Жапаровдун макулдугун алып мени камайын деп атат. Бул ушул ишти жасап аткан адам бул чыныгы провокатор, чыныгы интриган. Ушундай иш жасап атат. Эгер чындап эле мен гөлдүктөрдү жамандады деп айтам, мени регионалдык чагымчылдык жасады деп турган болсо, Садыр Жапаров гөлдүк экенине карабай, анын президенттикке жетип келгенче биз колдодукпу? Колдодук. Кумтөр гөлдө турса дагы, мен Карабулжанын кулуну катары кумтөрдү такаса колдодумбу? Колдодум. Мен жердешчил деп мен эч ким айта албайт. Анткени гөлдүк Садыр Жапаровду президент кылыш үчүн мен өзүмдүн агам Карабулжалык Сооронбай Жээнбековду ачыксындагамын. Ал комментарий өзү жок. Көз карандысыз экспертиза кылганын мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Эмнени экспертиза кылабыз билбей атабыз. Эмне себептен камалып атканы тоже белгисиз. Эми карабайсыңарбы, мамлекетте полный беспредел болуп, күч структуралары, укук коргоо органдары, мамлекеттин, элдин, жарандын укуктарын май талканын чыгарып тебелеп атса, президент мун чыкпай атканына. Нотариуска барып заверение кылып атканда, мына бакта жазып атат. Страница facebook.com/nurazis03 в кавычках. IP, сам адрес, да, URL адрес страницы. Якобы через этот аккаунт Калмаматов пишет какие-то комментарии, да, по их надуманному, скажем, делу, да. Комментария, скриншота нету. Скриншота самого комментария нету. Что он именно говорил, что он про Исакутских говорил. С экспертизой нас не ознакомливают. Говорят, после окончания всего досудебного производства сот ишке өткөндөн кийин гана мен силерге көрсөтөм деп атат. Нас не ознакомливают. Силер тескерисинче Садыр Жапаровдун колуна кол, путуна пут болуп, ушундайда адилеттүүлүктү көрсөтпөйсүңөр, рейтинг өспөк эмеспи? Тескерисинче кайра өлгөн үстүнө көккөн болуп атпайсыңар, жолдон чыгарып барып. Мына Садыр Жапаров айтты, тергөө териштирсин деп. Ошол Садыр Жапаровдун ишин мыйзамсыз тергеген бир тергөөчү сен айдалбапты. Бир сот камалбапты. Анан кайсыл сот адилеттүүлүгүнөн үмүт кылалы? Кайсыл тергөөнүн адилеттүүлүгүнөн үмүт кылалы? Эч ким жазаланбаптыр ушул күнгө чейин. Эч ким. Бардығы түрмеден шығып, таққа жеткенден кейін бар жоқ тұтып қалып атышат. Мынтип кете берген болбойт таптакы. Өзү возбуждение уголовного дела август айында болуп атат, августта козголуп атат, а өзү публикация ноябрда болуп атат. Өзү биринчи ошо публикация болуп туруп, публикациядан кийин факт болуп туруп, анан иш козголуш керек да. Авақтан адамды сындыру мүмкін емес. Авақ менен адам сынбайт. Біз көз қараштарыбыз үчүн акырына чейин күрөшөбүз. Бизди бир гана нерсе сындыра алат. Бул эл бизди колдобой таштап койсо, биз эмгегибиз текке кеткен экен деп сынып калабыз. Ал өзү талапкер болуп турган кезде вообще камоого жол берилбеш керек да. Биз мыйзамдардын баарын тебелеп туруп ушундай саясий оппоненттерди, активисттерди камап отурсак, анда бара-бара ошо сөз эркиндиги, өзүнүн пикирин эркин билдирген поле азайып кете берип туруп, Туркменистанга окшогон мамлекеттерге айланып калабыз да. Сындап турган, ачык бир нерсени сүйлөп турган адамдар болбосо, мамлекет эч качан өнүгүү жолуна түшпөйт. Урматтуу Кыргыз элинин президенти Садыр Жапаров, Калмаматов Бактыбекти силер мыйзамсыз, адилетсиз камап отурасыңар. Менин балам эч качан туура эмес сүйлөгөн эмес, туура эмес айткан эмес, ал эки ооз сөздү жазган эмес. Бирок силер мойнуна коюп атасыңар. Эч убакта андай ишке менин балам барбайт. Силер ушинтип бар жокту коркутуп, мыйзамсыз күнөөлөрдү мойнуна кое берсеңер, ал элдин бардыгына туура эмес болот.
эл азыр айбаты менен күчү менен турабыз. Сиз дагы ушул менин балам тарткан жоруктарды тарткансыз.